Ассаламу алейкум достор. 12 саат сайын кошумча $1 акча тапкыңыздар келеби? Анда бул сайтта иштеңиздер. Без вложения, плюс вложения менен дагы иштесе болот бул сайттан. Кеттик анда презентация жасап берейин сиздерге. Алгач катталабыз. Бул жерге электронный почтабызды жазабыз. Электронный почтабызды жазгандан кийин бул клик деген баскычты басабыз. Клик деген баскычты басканда биздин жазган эмайлыбызга код барат. Ошол кодду алып келип бул жерге жазабыз. Андан кийин бул жерге пароль түзөбүз дагы. Бул галочканы басып get start деген басабыз. Мен уже регистрация болуп койдум. Ошондуктан азыр мен логинди басып эле кирем. Мынакей кирдик. Эми биз эмне кылышыбыз керек? Бул жерде турган ID'ни копиялайбыз. Так, копия болбой атат. Азыр бул жерде копия болбой атат. Биринчи немеге кирип алабыз, анда Telegram каналына киребиз. Достор, Telegram каналы ушул, группасы ушул жакка киребиз дагы. Бул жерге жазабыз. Элдер жазгандай эле ID деп туруп тип жазабыз, баягы ID'бизди. Мынакей бул жердеги ID'ни жазабыз. G53K2. G53K2. Мынерде К жок экен, мындай эле экен. Ушундай кылып туруп жөнөтөбүз. Бул жерде жөнөтүп туруп күтөбүз достор. Күткөндө бизге 12 саатка NFT берилет. Бизге мындай жооп бериш керек, я активировал деп жооп бериш керек. Ошондо бизге 12 саатка NFT берилет. Анан 12 саат бүткөндөн кийин ошол NFT'ден бизге прибыль түшөт да, түшкөн прибыльди чыгарып кетсек болот. Какой-то бир центтен баштап $5-6 чейин прибыль түшөт экен. Мынакей достор, мен кодду жөнөткөндөн кийин мага ушундай жооп берилди. Здравствуйте, ваша учетная запись получила. Кыскасы $100 жана 12 саатка бизге NFT берилиптир. Аны биз могул жерден көрсөк болот экен. Бул жерге кирип туруп историядан азыр көрөбүз. Мынакей достор, мына ачкичен мышка киребиз. Андан кийин бул жердеги историяга киребиз. Мынакей $100 эртең кудай ой. Не болуп калды бул жагы? Туура эле числосун туура эмес болуп калыптын. Кыскасы эртең бүгүн берилди 22:03-дө. 12 сааттан кийин бизге бул жакка немебиз түшөт. Акчабыз түшөт. 12 сааттан кийин көрөбүз. Жана ошондой эле бул биринчи варианты болду. Экинчи варианты биз реферальный ссылка аркылуу да иштесек болот бул жерден. Ооба, ушул жер экен. Реферальный ссылкабызды алып иштесек болот экен. Мындайча айтканда 10 реферал кыла турган болсок, бизге $1 берилет экен. 10 адам артыбызга жазылса, аны чыгарып алсак болот экен. Жана ошондой эле мына жерде дагы бонустар кетип атат. Бул үчүнчү варианты дагы бар экен. Депозит жасап да вложение менен иштесек болот экен. Азыр көрсөтүп берем аны. Ошол рефералыңыздар дагы вложение кылганда кошумча бонустар берилет экен. Мен түшүнүм боюнча. Азыр болсо мына жерде планда болуш керек. Ушул пландардан да иштесек болот экен. Мисалы $10 мынакей мына жерде валет дегендин ичинде бар экен. $10 салсак болот экен. $100, 500, 1000, 2000 деп көбөйүп кете берет экен. $10 салсак болот экен. Аныбызды мисалы могул жерде турат окшойт. Мынакей
мына $10 NFT, $20, $30, $40 NFT бар экен. Мисалы $10 NFT-ны көрө турган болсок, бир күнгө койсок болот экен, же болбосо саатка койсок болот экен да. Мисалы бир күнгө 7 күнгө кое турган болсок, мына 7 күнгө $10 7 күнгө $11 не болуп калды, ушуну 1,80% кошулуп турат экен да күнүнө. Азыр переводчик алып келейин. Ооба, мен айткандай эле күнүнө $1,26 кошулуп турат экен, мынакей күнүнө $1,26 кошулуп турат экен эгер бир күнгө кое турган болсок. Ал эми саатка кое турган болсок, 12 саатта $10 1% кошулат экен. Ошондо 0,05 кошулуп калат экен да. Мисалы $30 ала турган болсок, $30 күнүнө 3,78 кошулуп турат экен бизге күнүнө. Буну активдештириш үчүн мисалы мына confirm транзакция дегенди басабыз, анан confirm дегенди басып туруп, бул жерде депозит дегенди басабыз. Ушул жерге бизге мына номер берилип атат. Ушул депозитти неме кылабыз? Скопировать этип, любой крипто кошелектон же крипто биржадан которсок болот. Депозитибиз 15 минуттан ичинде түшөт. Минимум $10 баштап депозит жасасак болот. Ал эми акчабызды чыгарыш үчүн бул баскычты басабыз. Бул жерге USDT TRC20 адрес жазабыз жана бул жерге мисалы $10 чыгара турган болсок, $10 деп жазабыз. Комиссия 3% кармайт. Окей дегенди басып коебуз. Ошо достор, реферальный ссылканы азыр бул жерден копия деген жерден алып, мен сиздерге описанияга жана группама таштап коем. Ошондой эле буну экраныбызга коюп алсак болот.